Саламатсыздарбы партнерлор, дистрибьюторлар, сиздер менен бүгүн жайдын биринчи күнүндө биздин жашообуздун маңызы болгон балдарыбыздын майрамында түз эфирден жүздөшүп отурганымдан аябай кубанычтамын. Бүгүнкү биздин темабыз, сабактын темасы атайын программалар менен видеолорду жасоо, видеороликтерди жасоо, же болбосо даяр видеороликтерге текст киргизүү, музыка кошуу, же өзүбүздүн голосовой запистерибизди кошуу, ушул боюнча болмокчу. Ошондуктан деген азыр мен бул эмнеден түз эфирден сиздерге слайд көрсөтө албаймын, видео роликтерди көрсөтө албайм. Мен сиздерге атайын кече YouTube каналымдан 20 минуталык видеоролик жасап койгом. Азыр мен сиздерге ошол жөнүндө кыскача айтып өтөйүн. Андан кийин мен сиздерге видеороликтин ссылкасын жөнөтөм. Ал жактан көрүп, түшүнбөй калган жерлериңиздер болсо, кайра токтотуп, пауза кылып көрүп үйрөнсөңүздөр болот. Эми бул тема кандай? Бизде негизи эле эмне боюнча аябай көп экен да, видеороликтерди жасай турган приложениялар аябай көп экен. Ошолордун ичинен мен сиздерге эң жеңилин, мындайча айтканда оордук жаратпайт, жеңил эле жасап ала турганга мүмкүнчүлүк боло тургандай InShot деген приложенияны тандап алдым. Андан сырткары Viva видеодон жасасаңыздар болот. Если более опытныйлар бар болсо, араңыздарда көп, аябай көп Photoshop менен иштесеңиздер болот. Биринчиден деген InShot'у Play Market'тен өзүңүздөргө көчүрүп аласыздар, регистрация болосуздар. Балким буга чейин уже көпчүлүк бул InShot менен иштеп жүргөндөр араңыздарда уже көп болуш керек. Ошентсе да мен подробно InShot деген эмне кызмат аткарат, анын ар бир детальдарына чейин по полочкам түшүндүргөнгө аракет жасадым видеороликте. Бул эмне Instagram'дан сиздерге ошол видеороликтерди көрсөтө албаганыма байланыштуу бир 20 минуттанын ичинде бүтөт түз эфири. Андан сырткары, мисалы, продукциялар боюнча видеоролик жасай турган болсоңуздар, анда эмне сүрөттөрдү, мисалы, заранее өзүңүздөр, бизде Pinterest деген бар эмне сайт, андан сырткары Google бар сайт, ошол жактан өзүңүздөргө керектүү, мисалы, Colon Cleanse жөнүндө айтып өтөйүн азыр. Colon Cleanse жөнүндө сиздер видеоролик жасашыңыздар керек болсо, анда сиздер деген, мисалы, колонго керектүү, колондун курамында эмнелер бар, негизи эле колон кандай кызмат аткарат, кандай учурларда биз колондорду сунуштайбыз, ошолор жөнүндө кенен маалымат чогултасыздар. Биринчи Google'дан, мисалы, сүрөттөрдү скачать этип аласыздар өзүңүздөргө. Курамында, мисалы, бака жалбырак, сельдерей, сенна чөбүнүн экстракты бар, андан сырткары дагы фенхель бар. Ошолорду Google'га, мисалы, поиск кылып жазсаңыздар, ал жактан сиздерге толтура варианттарды берет. Ошонун ичинен мындай сочный, мындайча айтканда, аябай жакшы качествода тартылган сүрөттөрдөн тандап өзүңүздөргө скачать этип чогултасыздар. Колон, мисалы, очищенияга сунуштайбыз, адамдарга очищение кишечника, кишечник боюнча сүрөттөрдү, негизи эле организмдин кандай проблемаларында болсо, ошол боюнча сүрөттөрдүн баарын чогултасыздар, галереяга чогултуп алып, и дальше InShot'тон жасап баштайбыз. Андан сырткары бизде видеоролик жасаганда дагы эмнелер болуп калат? Даяр результаттар келет бизге. Ошол результаттарды, мисалы, эмне кылабыз? Өзүбүздүн телефон номерибизди коюп, же ошол результат боюнча кыскача маалымат жазып видеонун бетине, ошолор боюнча дагы видеороликте камтылган. Андан сырткары сиздерге бүгүн мен ушул только видео жөнүндө сабак өтөйүн деп чечтим. Мен эми ушул көптөгөн адамдардын суроолору боюнча сиздерге 5 же 6 сабак неделясына бир жолу понедельник күнү саат 3-тө өзүмдүн алган билимимден бөлүшөйүн деп чечтим.
өзүм канчалык билсем ошолордон сиздерге дагы үйрөткөнгө аракет жасайм. Албетте сиздерден көп нерсе өзүңүздөрдөн да зависит этет. Анткени берген тапшырманы өз убагында аткаруу өтө маанилүү биздин жумушта. Эгер сиз биринчи тапшырманы аткарып алсаңыз, экинчи тапшырманы вообще аткара албай каласыз да. Ошондуктан деген өтө маанилүү. Бүгүн мен сиздерге мисалы тапшырма иретинде ошол YouTube каналдагы видеону көрүп, видеороликти ошонун ичиндеги колуңуздардан келишинче өзүңүздөр препараттар боюнча, мисалы ар кимиңиздер ар кайсы препаратты тандап алсаңыздар болот биздин продукциялардан. Ошол боюнча видеоролик жасайсыздар. Ал жерде деген голос кошкондун баары көрсөтүлгөн, голосту кантип кошуш керек, чтоб баягы баарыбыздын эле үнүбүз жашынакай эмес, же баарыбыз эле диктор эмеспиз. Ошондуктан ошол биздин үнүбүздү бир аз билдирбей тура тургандай кылып, анча мынча недостатоктарыбызды скрывать эте тургандай кылып музыка кошобуз. Музыканы дагы өзүңүздөр тандап, заранее скачать этип, Google'дан тоже MP3 деп каалаган музыкаңыздарды жазсаңыздар, минусовка болсун, эч качан сөзү менен болгон музыкаларды көчүрбөңүздөр. Аларды дайындап коесуздар дагы, анан уже иншот аркылуу баарын чогултуп кошсоңуздар болот. Анын баарын видеороликтен көрөсүздөр практика жүзүндө. И ошол боюнча жасап, мүмкүн болсо жасагандарыңыздарды бизде эмнеде Телеграмда онлайн группабыз бар, атайыны эми СММ үйрөнгөндөр үчүн. Ошол группадан салып же койсоңуздар болот. Андан сырткары мен дагы айта кете турган нерсем, эми азыр мисалы баары эле платный сабак деп айтышат. Мага дагы бир канча жолу өтө көп ошол платный эмнелер боюнча, уроктор, онлайн уроктор боюнча аябай көп эмнелер түшкөн, сурануулар түшкөн. Бирок эми биз деген бир корпорацияда иштейбиз да. Менин командамды мисалы башка лидерлери, врачтар, биздин мотивационный сабактар, ошолор адамдар, башка партнерлор окутуп атышат да. Анан мен мисалы аябай көп түштү да ошол платный сабак боюнча, ошол боюнча бергенен айтып кетейин. Анан мен сабагымды платный кылып койсом, анда бул нерсе Кудайга да жакпай калат деп ойлойм. Анткени биз бир командабыз да, бир корпорациябыз. Ошондуктан бул туура эмес болот деп сиздерге ошол Алланын ыраазычылыгы үчүн 5-6 сабакты бесплатно эле өтүүнү чечтим. Бул жерде биздин топ лидерибиз Сабыркул кызы Эльмира эженин мээнети өтө чоң. Эми мен сиздерге мисалы азыр бүгүнкү сабакты биз уже чечип алдык. Бул сабактын видеоролики даяр. Мен сиздерге ссылканы жөнөтөм, кирип көрүп ошол жактан баардыгы түшүнүктүү. Прям мелочка чейин түшүндүрүп айткам да, кыргыз нукура, кыргыз тилинде. Мисалы YouTube каналдарында кыргыз тилинде материал өтө аз, ошондуктан кыргыз тилинде өтө жакшы түшүндүрүлүп берилди да. Кийинки сабакты мисалы көпчүлүк эмнеден кыйналып атат? Ошол Инстаграмда, негизи эле социальный сеттерде иштегенде мындай эмнени жасай албай атасыздар, ушуну жасасам эле жакшы болуп кетет эле дегендей ушундай кандай мисалы суроолоруңуздар, ойлоруңуздар бар. Ошол боюнча жазсаңыздар, мен окуп, кийинки сабакта көпчүлүктү кайсы тема кызыктырса, ошол тема боюнча сабак өткөнгө аракет жасайын. Суроолоруңуздарды жазыңыздар. Мен азыр өзүмө көпчүлүк жазылган суроону тоже жазып алайын. Суроолоруңуздарды жазыңыздар, мен күтүп атам. Кийинки сабактын темасын такташыбыз керек. Эгерде эч кимде эч кандай сунуш болбогон болсо, анда мен өзүм пландаган эле тема менен өтө беремин. Мен эмне үчүн 5-6 сабак деп айтып жатам? 5-6 сабак дегенде мисалы ар бир адамдын
өзүнүн иш алып баруусу ар кандай болот да. Мисалы мен бүгүн сабак өтсөм, кийинки неделя дагы башка бирөө сабак өтсө, ортодо аралжы болуп калып атасыздар да, эч нерсе түшүнбөй калып атасыздар. Ар бир адамдын методу ар кандай болот экен, опыту ар кандай болот экен. Ошондуктан сиздер менен бир ай, бир жарым ай бою буюрса түз эфирде бирге болобуз. Ошол убакыттан пайдаланып, ошол мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, сиздер дагы өзүңүздөрдүн баракчаңыздарды оңдоп, жогорку даражага чыгарып, мүмкүн болсо не только Инстаграмдан, Фейсбук, башка социальный сеттерден дагы өнүктүрүүгө аракет кылыңыздар. Бул баягы айтылат эмеспи? Илимди алган менен, эгер ошол илимге амал кылбаса, анда ал илимдин пайдасы жок болуп калат деп айтышат да. Ошондуктан бекеринен айтылбаган болуш керек бул сөз. Чындыгында алган илимибизди бүгүн алдыкпы, 3 күндүн ичинде ошону пайдаланып, оңдоп калганга жетишиңиздер. Эми мен аябай жакшы ниетте, буюрса катай десем, азыр Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө системалык бизнес, сетевой маркетинг, мындайча айтканда сетевой бизнес өтө өнүккөн. Кыргызстанда дагы өтө көп чоң, кичине, орто, аябай көп сетевой бизнестер бар. Ошолордун арасынан биз именно ИПАР корпорациясы именно социальный сетте почти акыркы орунда турабыз десем жаңылышпасам керек. Анткени биздин эмненин ушул структурадан эми эле башталды да, социальный сетте иштегендерчи, жаштар азыраак иштечкен буга чейин. Биз социальный сеттен өзүбүздү көбөйтүшүбүз керек. Не только мен жалгызмын эмес, ал жердечи баардык корпорация канчалык маалымат көп болсо, биз канчалык интернет желелеринде көп болсок, ИПАР деген жазуу көп болсо, мындайча айтканда, биз ошончолук башка компанияларга конкурент болуп туруштук бере алабыз да. Саидмурат Давлатовдун вебинарында Саидмурат Давлатов аябай жакшы айтты. Ошол сөз менин өтө эсимде калды. ИПАР корпорациясынын чындыгында продукциялары өтө сонунда. Чындыгында продукцияларыбыз жакшы. Ошол продукцияларыбыз жакшы болгон үчүн биз жалкоо болсок дагы бизнесибиз жүрүп атат да. Эгерде биздин продукцияларыбыз жакшы болбогондо, биз эгер социальный сетте өзүбүздү кармап тура албасак, биз давно эле уже жок болуп кетмекпиз да. Ошондуктан бизди продукциялар кармап турат да. Биз ошол мындайча айтканда рекламаны көп жасабасак дагы, бир алган адам кайра экинчи жолу келип атат. Ошондуктан жашыбызга карабастан 70 жаш, 80 жаштагылар азыр мисалы чет мамлекеттерде интернет аркылуу бизнес ачып, акча тапкандар өтө көп. Бул жерде бир гана адамда каалоо болуш керек болуп атат да. Эгер каалооңуздар күчтүү болсо, анда интернетти жөн эле алып кетесиздер. Анткени мен мындан бир жыл мурда 2-апрелде, 2019 жылы 2-апрелде ушул ИПАР корпорациясында иштейм деп чечим чыгарганмын. Ошол күндө мен чындыгын айтсам, мойнума алам, менде Инстаграмда даже баракчам жок болчу. Мен Инстаграмда даже өзүмдүн личный сүрөттөрүмдү койгон баракчам жок болчу. Мындайча айтканда, мен социальный сеттерге 100% каршы болчумун. Бекер убакыт кетирем деп эч нерсе салбайт элем, алектенбейт элем, карабайт дагы болчумун. Ошол бир жыл мурун ИПАРда иштейм деп чечим чыгаргандан кийин мен баардык жактан мындайча айтканда анализ жүргүзүп, сөзсүз түрдө социальный сеттерден, интернет желелеринен өзүмдүн орнумду таппасам, өзүмдүн бизнесимди өнүктүрүүгө өтө кыйын экенин мойнума алдым. Ошондо былтыры уже июнь айларында биринчи баракчамды ачканмын. Кийин да башка баракчаларымды ачып, азыркы күндө Аллага чексиз шүгүр, 5% деген туугандарым, тааныштарым, эми мен чындыгында туугандарыма көп деле айткан жокмун. Тааныштарым келген болсо, 90-95% жалаң интернет желелеринен келген партнерлорум. Партнерлорумдун көбүн онлайн тааныйм, көрүшө элекмин. Өзүм деген
4 баланын энеси, мен үйдөн чыкканга мүмкүнчүлүк жок менде. Анын үстүнө ушул мен ИПАР корпорациясына жаңы киргенимде кичинекей балам ооруп калганына байланыштуу садикке да бере албай, балам менен үйдө отуруп калышыма туура келди. Ошол интернет бизнестин, социалдык тармактын ушунчалык серьезный бизнес экенин түшүнүшүбүз керек да. Мен ушул интернет аркылуу иштеп отуруп 3 даражаны жаптым. Буюрса мына Gold IBM'дин 4 даражанын босогосунда турам. Ушунун баары, мындайча айтканда, благодаря онлайн деп айтсам жаңылышпаймын. Могул жерде мен суроо жазыңыздар же сунуш жазыңыздар кийинки тема боюнча деп айттым эле. Эч кимде сунуш жок окшойт, Чүт мен эмнени карабай калыптырмын. Азыр жок экен, пока эч кимде сунуш жок экен. Анда мен өзүмдүн планировать эткен темам боюнча өтө берейин кийинки сабакты. Мен эмнеден сиздердин көп убактыңыздарды алгым келбейт. Өзүңүздөр менден жакшы билесиздер, убакыт деген бул Алла Тааладан бизге берилген эң баалуу белек. Эң даже баасы жок деп айтсак да жарашат. Байлыктардын эң баалуусу. Сиздер менен бүгүн түз эфирден көрүшкөнүмдөн аябай кубанычтамын. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Бир жакшы сөз бар. Ибадат кылуу менен биз бейишти табат экенбиз. Кызмат кылуу менен биз жаратканды табат экенбиз. Ошондуктан кызмат кылууну Аллахым ар бирибизге насип этсин. Ошол биздин берген билимибиз менен көп адамдарга жардамы тийип, кандайдыр бир адамда болсо интернет аркылуу бир клиент табып же бир нерсе менен сатуу жасаган болсо, эгер ошого менен кандайдыр бир деңгээлде себепчи болгон болсом, мен аябай ыраазы болуп элем. Мен азыр ар бир группаларга YouTube каналымдагы ссылкамды жөнөтөмүн. Сиздердин жасай турган жумушуңуздар командаңыздарга YouTube каналдарына жөнөтүп, YouTube'дун ссылкасын пайдаланып калыңыздар. Мындайча айтканда, чейин сүрөткө караганда видео аябай жакшы иштейт да. Ошондуктан видеого өтө көңүл буруңуздар. Анткени сүрөттү бир көргөндө ал адамды кызыктырбайт. Сөзсүз видео ролик жасаганды үйрөнүңүздөр. Жакшы калыңыздар анда. Бүгүнкү сабак сиздерге пайдалуу келсин деген үмүттөмүн.